Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. 2025 жылдын 1 сентябрынан тарта Москва жана Москва облусунун аймактарына иштөө максатында келген чет элдик жарандар, анын ичинде Кыргыз Республикасынын жарандары Амина тиркемесин телефонго көчүрүп алып, ошол тиркеме аркылуу миграциялык каттоого туруу талабы кирди. Бул эксперименттик тартип болгондуктан азырынча Москва жана Москва облусунун аймагында жүргөн жарандарга гана тиешелүү. Ал эми Россиянын башка аймактарында бул Амина тиркемеси иштебейт. Орус тараптын айтуусу боюнча, эгерде бул эксперименттик тартип ийгиликтүү ишке аша турган болсо, анда кийинки жылдардан Россиянын башка аймактарында дагы Амина тиркемесин колдонуу талабы кирет. Эгерде сиздин каттооңуз буга чейин бар болсо, анын мөөнөтү мисалы 30 сентябрга чейин жарактуу болсо, анда сиз ошол миграциялык каттооңуз менен жүрө бересиз. 30 сентябрда сиздин каттооңуз бүткөндөн кийин тартып санаганда 30 күндүн аралыгында сиз Амина приложениясы аркылуу жашаган дарегиңизди Россиянын Ички иштер министрлигине кабарлоого милдеттүүсүз. Үй бүлө мүчөлөрү, эмгек мигрантынын же студенттер мурдагыдай эле кагаз түрүндө миграциялык бөлүмгө барып, мурдагыдай эле миграциялык каттоого тура берет. Эгерде сиз Москва жана Москва облусуна иштөө максатында келе жатсаңыз биринчи жолу, анда буга чейин кабыл алынган тартиптерге ылайык Сахарова көп функционалдуу миграциялык борборуна барып, ал жерден тиешелүү процедураларды өтүп, тиешелүү процедуралар бул манжа изин тапшыруу, сүрөткө түшүү, канын тапшыруу. Мына ушул процедураларды өткөндөн кийин сизге кызыл жана жашыл карта берет. Кызыл картанын негизинде Амина тиркемесин телефонуңузга жүктөп алып, геолокацияңызды берүүгө макулдук бергенден кийин ошол Сахарова борборуна сиз миграциялык каттоого турасыз. Миграциялык каттоого турууда үй-ээсинин макулдугунун кереги жок. Себеби сиз Амина приложениясын телефонуңузга жүктөп жатып, геолокацияңызды берүүгө милдеттүү болосуз. Сизди ошол жиберген дарегиңиз боюнча геолокацияңыз аркылуу көзөмөлгө алат. Эгерде ошол сиз жиберген даректе 3 жумушчу күндөн ашык жашабасаңыз, ошол жерге келбесеңиз, анда геолокация аркылуу көзөмөлдөп сизди реестрге киргизип коюу коркунучу чоң. Бир даректен экинчи дарекке көчүп атсаңыз, анда сиз жаңы дарекке келгенде Амина тиркемеси аркылуу жаңы дарегиңизди кайрадан кабарлап коюуга милдеттүү болосуз. Эгерде Москва жана Москва облусунун аймагынан башка региондорго иштегене чыгып кетсеңиз, анда Амина тиркемеси автоматтык түрдө иштебейт. Барган дарегиңиз, жаңы дарегиңиз боюнча мурдагы эле эски тартип боюнча кагаз түрүндө миграциялык бөлүмдөргө барып, миграциялык каттоого тура аласыз. Фокустан сиз ооруканага түшүп калсаңыз же санаторийге салууга барсаңыз, сиз Амина аркылуу өзүңүздүн жаңы дарегиңизди берүүгө милдеттүү эмессиз. Сиз үчүн ошол медициналык мекеме тарабынан Россиянын Ички иштер министрлигине кабар өздөрү беришет. Амина тиркемесин кайдан көчүрүп алса болот? Амина тиркемесин Рустор тиркемелер дүкөнүнөн көчүрүп аласыз. Россия тараптын айтуусу боюнча азырынча Play Market, App Store дүкөндөрүнөн көчүрүп алуу мүмкүн эмес. Азыркы учурда иштелип жатат. Балким келечекте бул дагы жеткиликтүү болот.